Ош мамлекеттик университет. Булар англис тили курсун ийгиликтүү аяктаган 24 катышуучу. Бүгүн аларга Борбор Азия университети Ошмуда сертификаттарды тапшырды. The director of the Department of Secondary Vocational Education at Osted University. Англис тилин үйрөнгөндөрдүн арасында мугалимдер, мамлекеттик кызматкерлер жана ар кандай кесиптин өкүлдөрү бар. 5 ай бою үзгүлтүксүз окуп, билимин тереңдетишкен. Сертификат ыйгаруу Аземине Билим берүү жана Илим министрлигинин, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын, Ошмунун администрациясынын өкүлдөрү жана өнөктөштөр катышты. Алар бүтүрүүчүлөрдү жетишкендиктери менен куттуктап, тил үйрөнүү заманбап билим берүү жана кесиптик өсүү үчүн маанилүү экенин белгилешти. Азыр Кыргызстан боюнча мамлекеттик университеттер менен иштешип атат. Анын биринчи кадамы болуп Ош мамлекеттик университети болду. Бүгүн 24 адам бүтүрүлүп атат. Биз кошумча буйруктун негизинде азыр ошол англис тили тестирлөөдөн өткөзүп, Кембридж стандарттагы окуу программасын сунуштап атабыз. Бул окуу курсу англис тили мугалимдеринин квалификациясын жогорулатууга, педагогикалык практикаларды жакшыртууга жана лидерлик сапатты өнүктүрүүгө багытталган. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин ишинде тилдик өндүмдөрдү жакшыртып, эл аралык талкууларга активдүү катышуусуна шарт түзөт. Биз бул англис тилин жакшы өздөштүрбөсөк дагы өзүбүзгө керектүү өздөштүрдүк. Бул биздин ушул билим берүүдө айрыкча университетибиздин өсүү өнүгүшүнө салым бар деп ойлоймун, салым кошобуз. Биздин өзүбүздүн иштөө багытыбызда дагы чет өлкөлүк студенттер менен, чет өлкөдөн келген делегация менен иштеген учурда биз ушул тилдик барьерден абдан кыйналганбыз. Бизге эң жакшы, жеңил үйрөнүүгө, эстеп калууга, аны турмушта колдонууга ыңгайлуу болгон китептер менен окуткандыгы, күн сайын биз 7:40 баштап 3 сааттын чегинде ушул курсту окуп жүргөндүгүбүз албетте бизге бир топ жылыштарды алып келди. Алдыда англис тили боюнча окуу курстары Кыргызстандын бардык жогорку окуу жайларында өтөт. Бүтүрүүчүлөрдүн баары билимин тастыктаган сертификатка ээ болушмакчы. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Жакшы тилектерим сиздерге дагы өтсүн.